Анан да кыргыз элим бизге крышасын бекер жаап беребиз деп усталар кайрылышты. Алдын ала терең ыраазычылык билдиребиз. Мына сызмапойсу азыр жаңы эле куюлуп бүттү. Бир аз күндөн кийин кургаса эле крышасы башталат. Бизде ушундай сонун жаңылык болду. Кимде ким ошол дагы жардам көрсөтөм десе кайрылсаңыздар болот. Мисалы азыр ичинде монтаж, электрический монтаж иштери бар. Айнек салып берем дегендер болсо, эшиктерин салып берем дегендер болсо, шоак иштерине жардам көргөзөм же шоап берем дегендер болсо, кайрылыңыздар, номериңиздерди калтырсаңыздар, өзүбүз байланышабыз. Кыргыз элим, мен ушуну майдалап түшүндүрө кетсем, кээ бирлериңиздер мисалы менин салган 100 сомум, менин салган 200 сомум кандай жардам болмок эле деп ойлойсуздар. Мына карап көрүңүздөр эми. Ушул турган бир газоблок болгону 180 сом да. Элестетиңиздер, ошентип бир адам 180 сом салганда сиздер ушунчалык салым кошкон болосуздар да. Бул үй деген түбөлүк да, канча деген жакшылыктар болот бул жерде, канча жылдап Беримбек байкелер жашайт, балдары жашайт, ошончо сооп. Мына 180 сом ушунчалык салым. Эми элестетиңиздер, 180 сомдон бул жерден 100 адам салса эле 100-200 дейин бул жерде канча кирпишкенин билбейм го. Бирок ошончо 180 сомдун арты менен эле бул үйдүн бир бет дубалы салынып атпайбы? Караңыздарчы, ушул кичине эле акча салынса деле ушул куралып ушундай чоң жардамга айланат да. Ошон үчүн сиздерде 10 сом болобу, 100 сом болобу, 1000 сом болобу, менин бул салган акчам эч кандай деле жардам болбойт дебестен салымыңыздарды кошо бериңиздер. Бул үйдүн салынып бүтүшүнө салым кошо кетиңиздер. Сиздердин бергениңиздер 1000 эселеп кайтсын, дагы жардам сурайбыз. Беримбек байкелер тамозга керек деп ушинтип самандарды дагы дайындап коюптур. Караңыздар. Мындан караңыздарчы. Кышкыга деп ушунча сонун отунду чек жеп уже дайындап коюштур. Азыр жай айылар эле. Караңыздар кандай камбыл дүмбүл. Мындай дагы